Саламатсыздарбы, Сереп ТВнин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары көп балалуу эненин Камчыбек Ташиевден үй сураганы кызуу талкууга алынып, көпчүлүк аялды күнөөлөдү. Негизи эле бийлик көп балалуулардын маселесин чечүүдө эмнеден аксап жатат деген суроо менен эл өкүлдөрүнө кайрылып көрөбүз. Биз менен чогулуңуздар. Мындай да, алган жак таалым кылат. Айтсамчы, бирок чындыкты айтыш керек, баягы баарына бирдей өкмөт негизинен баарына бирдей мамиле кылыш керек да. Бул өкмөттүн непосредственно немесине кирет. Ошол жумуш ошондой болот да. Анан андай жакыр семьялар көп да негизи. Мага деле канчасы кайрылат. Анан ар кимге ар кандай мамиле кыла албайм да, баарына бирдей мамиле кылганга аракет кылам да. Ошондой да өкмөт да ошондой болуш керек деп ойлойм. Өзү негизи ооба мен дагы көрдүм ал эжекенин кайрылуусу боюнча. Анан чындап эле 9 баланы төрөп, анан үйү жок талаалап жүргөн тоже бул ата эне үчүн өтө кандай десем чоң жоопкерчилик да. Анан ар бир адам кандай десем турмуш куруп атканда, балалуу болуп атканда, мына мен деле 3 баланын энесимин да. Ойлойсуң да, ошо 3 балама татыктуу жашоо бере аламбы, ошолорду мен окута аламбы, бутуна тургуза аламбы депчи. Анан мен дагы биздин ошо кыргыз элге кайрылгым келет эле. Келиңиздер, ошол жоопкерчиликти ар бир ата эне өзүбүздүн мойнубузга алалык деп. Албетте өкмөт өз тарабынан колунан келишинче жардамын кылып атат. Мынакей азыр деле көрүп атабыз, биздин өлкөбүздө жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Акырындык менен ошого келебиз деп. Бирок ага карабастыктан, аны күтпөстүктөн ар бир ата эне, ар бир балага жоопкерчиликтүү да. Ошо жоопкерчиликти мойнубуздан алып өкмөткө илбесек деген кайрылуу менен кайрылат элем. Мыйзамдар бар да, ошол мыйзамдарды эле так аткарыш керек. Көп балалуу аярлуу жарандарга атайын мыйзамдар бар, аларга пособие берип туруш керек, жер берилиш керек. Бирок Камчыбек Кыдыршаевич алдырдан жөн эле айткан жок болуш керек, аны 2-3 жолу жолуга алганда текшерткен да. Текшертип, анан ошон үчүн жанагы урушту да атайын, себеби ал 2 жер алыптыр да. Мурунда бир жерден алыптыр, аны куруп бериштир, аны сатып башка жерге барып ал жерден алып, анан эми бул кыянаттык менен пайдалануу деп ойлойм да. Ошон үчүн биздин кыргыз элибиздеги суранат элек бир нерсени айтардан мурда аябай териштириш керек экен да. Ошондо гана чечим чыгарыш керек экен. Бирок негизи акыркы убактарда мындай көп балалуу үйлөргө, жетим жесирлерге аябай көп мамлекет тарабынан да, анан коомдук уюмдар тарабынан да көп жардам берилип атат да. Мен муну өз көзүм менен көрөм. Мисалы Ас-Сафа балыкчы менен Караколдо 100-200 үй бүлөгө үй салып берип атат. Бул жерлерге только жетим балдарга, анан жалгыз бой аялдарга берип атат. Мен билем муну, мен ошол менен чогуу жүрөм. Мамлекет жардам көргөзөт, пособие берет, муну азыркы салынып аткан ипотечный үйлөрдөн берип атат. Анан эми муну кыянаттык түрдө пайдаланбаш керек да. Ошон үчүн жанагындай талкууга түшүп кетти. Мен аны түшүндүм, Камчыбек Кыдыршаевич аны текшерткен, билген, 2 жолу жолуга албай калган, жолуккан эмес. Себеби кыянаттыгын билген тигиз, ошон үчүн. Кудай буйрса, аларды өз жолун табат болуш керек. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы. Эми көп балалуулар боюнча эми бир убакта биздин Камчыбек Кыдыршаевич стимул берип, мындай кыргыз эли көбөйсүн деген ниет айткан. Анан буга чейин ал кечээ жакында эле айтылган. Буга чейин 9 балалуу болуп, анан бир жагынан туура эмес, жанагы биздин жаранча. Эми качанга чейин ушул бийликтин артынан колоп жүрө берет? 3 күндөн бери жете албай атам дейт. 9 балалуу болуп туура айтат эми Камчыбек Кыдыршаевич. Тиги атасы 6 сан аман экен, сонун экен. Сөз жок, эми башка жактан жардам бериш керек. Эми үй алып бериң, мага моундай кыл деген туура эмес да. Буга чейин эмне кылып жүрдү? 6 балалуу болгонго чейин, 9 балалуу болгонго чейин эмне кылып жүрдү? Жаш жигит экен, жакшынакай, ден соолугу сонун, келинчегинин ден соолугу сонун, балдардын ден соолугу жакшынакай. Эми инвалид туура айтты Камчыбек. Инвалид болсо бир жөн, аларга жардам берип атам деп. Берип атат, көрүп атабыз. Бирок эми тиги жигит учурдан пайдаланып, келинчегин алып келип, балдарын алып келип, моундай кылган туура эмес. Кыргызстанда андайдан туура айтат, көрүп атабыз. 100 миң делип эсептелип атат. Жардам бергенине биз да канчанча жардам берип атабыз, бирок анчалык деңгээлде эмес да. Сиз да көп балалуу атасыз, мен билишимче. Мен дагы батыр атамын. 6 балам бар, 4 кызым, 2 уулум бар. Азыркы мезгилде балдарымды чоңойтуп жалгыз атамын. Азыркы мезгилде. Жоопкерчиликти демек ар бир ата эне өзү алыш керек. Эми адам балалуу болуп атканда ойлонот да. Бардык инсан ойлонуш керек. Мен так мончо балалуу болом.
мен монтип иштешим керек, ошолордун жоопкерчилигин, аны кийиниш керек, ичиниш керек, туура айт да, окутуш керек, аны үйлөп жайлап жеткиргенге чейинки милдети менин мойнумда да, ата эненин мойнунда. Бирок ошону башка бирөөдөн издебеш керек да. Мен моолорго барып үй сурайм, моолордон моундай кылам деген суроо. Ушул убакка чейин эмне кылып жүрдү? Иштеп жүрөт. Тиги жигиттин ден соолугу сонун экен. А мен деле ошол жоопкерчиликти мен 6 баламды мойнума алып жүрөм азыр. Кудайга шүгүр. Тескерисинче билесиздер, биз көп балалууларды атайын баатыр энелер деп атайбыз. Аларды көп балалуу төрөгөн үчүн ар кандай пособияларды беребиз. Баатыр энелерге өзгөчө ежемесячно 5000 сомдон дагы бир топ акчалардан бөлүп беребиз. Айтор тескерисинче аларды биз ар дайым баалайбыз жана аларды үгүттөйбүз жана башкаларга стимул болсун деп, мындай үлгү алсын деп, керек болсо аларды мындай бартап турабыз да. Албетте буда эч бир аялдын күнөөсү жок. Бул ошол жерде үй бүлө чогуу биргеликте бул мындай заманбап биздин дүйнөдө случайный нерсе эмес. Муну атайын ошол каалоосу менен көп балалуу болоюн деп кылган нерселер. Ал эми мамлекет тескерисинче көрүп атасыздар, ар бир мына жаңы мыйзамдардын алкагында 5-баладан баштап 6-7 балага төлөмдөр көбөйүлүп 1 миллион сомго чейин беребиз деп тескерисинче аларды чакырып атабыз, көбүрөөк төлөгүлө. Кыргыз мамлекетинин санын көбөйткүлө, кыргыздарды көбөйткүлө деген ушундай посыл менен кылып атабыз. Тескерисинче биз колдоп атабыз деп айтат элек. Эми отдельный случайлар болуп калат, эми баягы эркектин өзүнөн да. Бул жерде аялдар эмес, эркек жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Ал үй бүлөсүн караганга, аны менен кошо бирге аялын караганга, керек болсо аялын ден соолугунан баштап балдардын ден соолугу үчүн баардыгына өзү жооп берет. Бул аманат. Исламда дагы ушундай келген. Кудайдын астында бул аманат. Ал аманатка жооп бериш керек эркек. Көп балалуу аялдын Камчыбек Ташиевдин үй сураганы кызуу талкууга алынып, көпчүлүк аялды күнөөлөп атат да. Анан негизи эле бийлик көп балалуулардын маселесин чечүүдө эмнеден аксап жатат деп ойлойсуз? Эми көп балалар жөнүндө ошо Камчыбек Кыдыршаевич демилге көтөрүп, ушу кыргыздын санын көбөйткүлө деп мамлекет тарабынан 100 000 деген акчаларды бөлөбүз деп атат. Мамлекет тараптан толук колдоолор болуп атканын биз көрүп турабыз. Ошол эле учурда бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ушундай иштер болуп атат. Мен аксады деп бул жерде айта албаймын. Мамлекеттик чоң саясат жүрүп атат. Ушул кыргыздардын санын көбөйтүү боюнча мамлекет ушундай иштерди алып барып атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эркекте балалуулордо бирөөнүн кызын алардын алдында 100 жолу ойлонгон. Сен ошол кызды багаласыңбы? Шарт түзүп бере аласыңбы? Ошол балдарыңды багаласыңбы? Проблема ошондо болуп атпайбы? Ошол үчүн эркектердин бир эки нерсеси бар экен. Кээ бирөөлөр ата бул кесип болуп калат экен. Эртеден кечке чейин балдарымды багам, семьямды багам деп чуркап акча таап, Ташиевдин сөзү боюнча. Биринчиден а киши ойлогонун айтат да дайыма. Эмоция менен көп жүрөт. Анан кийин ал мен оюмча ал семьяга далашт эткен го, ошол берилген бир жолу үй салып бергенбиз. Тиги ошол мааниде айтты. Болчу демек мурда. Эми бул спецслужбанын алдында үстүндө турган адам бул эгерде 5 кадамын алдыга айтып турбаса, анда спецслужбаны башкарып эмне кыласың? Буга чейин маалымат болгон. Эгерде үй жок, такырып берилбей жатат десе, анда реакция башкача болмок. Анан кайра бере беребизби дегендей маани болду да. Чоң рахмат. Негизи жана Камчыбек Кыдыршаевич кээ бирлерин күнөөлөдү да. Эми ал мен ойлобойм, күнөөлүү деп айткан жери жок. Бирок маселени ичинен караш керек да, жергиликтүү бийлик караш керек болчу. Мен оюм боюнча ушу жергиликтүү бийликтин анан соцразвития министрлеринин начар иштегендиги деп ойлойм да. Ошолор жеринен карап, жеринен чечсе, бул мамлекет боюнча көтөрүлбөгөн маселе болчу. Ошон үчүн бул жергиликтүү бийлик жана ошол министерство жакшы иштесе эле чечиле турган маселелер деп ойлойм. Эми өкмөт өзүнүн бар аракетин жасап атат, азыр мыйзам чегинде баарын алып барып атат. Ал жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө батилерди берип атат, жанагы ипотекалык квартираларды берип атат. Анан жанагы ден соолугуна мүмкүнчүлүк аз үй бүлөлөргө дагы баардыгына эле мен билишимче баарына жардам берип атат да, берип атат. Үй бүлө курулганда ал жерде эркек башы менен ошол үй бүлөнү камсыз кылыш керек да. Ал
мындай айтканда эркектин милдети да негизи. Анан айтып көп балалуу болгондон кийин ушунча балалуу көп болсо, ал ошонун балалуу болуп атканда ошого жоопкерчилик бул атасында да. Эркектер эми аял киши түшүнсө болот, эми алар ошо барып жолугуп өзүнүн арманын айтты да. А бирок эми эркек баш болгондон кийин андайга жол бербеш керек да. Өзү ошону аялына айтыш керек, кой мен иштеп бул жерден эми үйдү курабыз деп айтыш керек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай басымдуу депутаттардын бөлүгү жоопкерчиликти ар бир ата эне өзү алышы керек деген пикирлерин билдиришти. Ал эми бул боюнча урматтуу көрүүчү, сиздин пикириңиз кандай? Комментарий бөлүмүнө жазып өтсөңүз болот. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.